Бир сере айыккандан кийин анан уже чөпкө катуу киришип кеттим да. Түш көрүп атасың, бабуля айтып атат да, болду эми сен угур кошун иче турган убактың келди. Бул страшный күндөр да, буну эстесеңчи, короче. Буну вообще, если больницага барсаң, анализ, сен, там операция, көзүңдү операция жасаш керек деген кичине вопрос болгон. На тебе сен. Бир айда эле совсем башка болуп, бүт нерсени унутуп калдым. Күчтүү оору рак желудка или рак печени бир эле угур кошун жардам бербейт экен да булгачы. Дагы кошуш керек экен көп нерселерди. Инсульт деген оору бул көп кишилерге оор эле нерсе да. Кандай болот, антихинте болот депчи. Максимум 2 ай өзүнүн жолу менен ичсе эле, там уже опорно-двигатель система бүт мээлери өзүнө келип деле калат экен. Эми эмне болду? Мен уже коркуп кеттим, ал вообще эле өлүп калдыбы десем, короче. Аны биз уже даярданып, уже материал алып, анын бозуйду уже тигип атсак, анын кыздарына мейманга кетип калды депчи. Чайный метод күчтүү, жакшы. Адам баласы кышында деле ооруйт экен да, туурабы? Уже күчөп кеткен кышында. А кышында чайный методду баарын ичире албайсың. Кыргызстанда мындай көп да. Булгабайт. Тойлор көп, жамандык көп, күчтүү тамакты бизде Кудайга шүгүр, Кудай тыламыш ушунчалык рызкыны берген да. Кенен жейбиз да. И кичинекей ден соолукту унутуп калат экенбиз. Бекитип жазып койгон да. Лечит полный ЖКТ деп турат. Желудочный кишечник турат. Ничего себе. А эмне үчүн аны мындай эле жазылбай десе, зверовойдон, зверовой эме экен. Өтө татаал чөө экен да. Кичине не тогузаң көтөрө чыгам деген, ошо күйүп кетет экен действительно элечи. Муун, ич оору, обычно бизде шопурдар көп да, анан колдору вечно ооруйт. Обязательно бир жылда бири келет, келчи бетиңен өбөйүн деп туруп, бири өп кетет, там майда чүйдөлөрдү алып келет, короче, как всегда да. Пет деген там ал үйдө бар да, алар жөнөтө беришет бакчтарчы. Они не могут сказать, сколько мы тебе должны, депчи, короче. Мен деле айтпайм, там, по-моему, вы мне ничего не должны деп коем, написалчы. Мактайм угур кошунду. Бренд кылгым келет, чтобы Кудайым буюрса, түкүсүн көп ооруганы бир аз басылып калды. Анан шишиктери бир аз тарады. Эме коляска алып келген, ошо коляскага кичине чыгып тышка жарым саат, 1 саат күн жакшы жылуу болгондо өзү отуруп калды. Сүйүнчү. Больница уже списание кылгандан кийин анан айла жок табат экен, бу жерде угур кошту менен ким иштейт, анан тиги бул сураштырып анан келет экен. Менин атым Мелис. Уже почти 20 жылдан бери эле ушу дары чөп, дарыгерликтер менен ушундай иштеп жүргөнүм да. Себеби да бул эмнеге кеткен? Уже биз деле возрастабыз, көп эле нерсени кылганбыз бул жашоодо, көп тирчиликтерди кылганбыз, но утуруп эле барып атып эле ооруй бергенсиң, эмне эле болуп атат деп анан уже уруктан деле уже тигиңиз ооруп, рак, инсульт болуп кетет, чоң атабыз кетет, чоң апабыз кетет. Өзүбүздүн чоң апабыз утуруп эле ал жыл сайын эле кой мен угур кошун ичейин деп эле жайында ичип коюп эле мындай эле жүрөт. Эч кандай деле эме бербейсиң, көңүл деле бурбайсың. Жашоо кете эле атат. Анан бир малда атабыз ооруп калды, тоже жүрөгүнөн кармап. Анан кийин акем деле инсульт болуп ооруп калды. Значение жок, вроде бы больницадан айыгат, все калган там өзүнүн убактысы менен эле айыгасыңар деп коет. Биздин эле чоң апабыз кайра эле жыл сайын эле угур кошун ичет. Бул чоң суроо болгон магачы вообще, эмнеге мындай депчи. Бардык эле больницага жатат, ооруйт, катуу оорулар менен ооруйт, керек болсо тез эле наркы дүйнөгө кетип калат. Чоң апабыз жүрөт дагы эле. Эмне кылып атасыз апа десем, угур кошун ичип атабыз. Жайында угур кошун ичип коет. Түшүнбөйсүң, угур кошун макул депчи. Өзүм ушу анан көп эле нерсени кылып, анан баратып эле катуу ооруганда случайно там атам өтүп кеткенде бир оруска бардым тоже. Дары чөптөр менен иштеп, өзү дары чөптөр менен. Монда оорулар болот, өзүмдө деле простата болуп, буттарым иштебей калып атат, что-то. Эмне бул оору десем,
мына чөптөрдү ичесиң, мында болосуң деп анан туруп эле мени кармап эле кетирип айтат да өзүчү. Сен шашпасаң деле койдум. Эмне каяка шашайын десем, сен менин жанымда отуруп турсаң дейт. Эмне болду сен бул качан айткан? 2007-жылы калып кетпесем, сен угур кошту менен катуу иштейсиң десе койсоңчу. Ал мен даже өзүм деле түшүнбөй атам, эмнени айтып атасың? Жок, сен угур кошту менен катуу иштейсиң деп эле ушундай эле бир нерселерди айтып баштаган да. Мен өзүм деле түшүнбөй калдым кандай болду, мен кантип эле угур кошту менен иштейм деп. Анан келип ошо чөптөр менен ичип, бир сере айыккандан кийин анан уже чөпкө катуу киришип кеттим да. Бизде күчтүү фирмалар бар, Русчфарм бар, Имекс бар, ошолор менен көп заготовкаларды кылып эле жүрдүм да, мындайчы. Анан бир маалда бабуля өтүп кетти, похоронили, 105 кет болду. Горец деп атты коюп коюштан вообще анын похоронунда жөн эле той болду болуш керек, калып кетпесем. И дальше эле кетип атат. Мен оптовый системада заготовка чөптөр менен жүрөм. Кайра эле непонятный, там уже бул жашоо экен, авария болосуң да бир маалдачы машина мененчи. Биринчи аварияда не осознал, жөн эле авария болду экен депчи. Экинчисинде, и что интересно, ушуну карасам, жылдары 3-4 жыл, 5 жыл өтөт. 2005 13 февраль и 2009 13 февраль экинчи авария да. Ал уже катуу болду авариячы. 13 февраль ушундай жылдар болду. Таң калып тоже бирөөлөрдөн сурасам, күчтүү кишилер менен случайно жүрүп эле сурап таптар экен, сурасам, математиканы карап, сен киши 24-чү дагы число дагы кичине кыйыныраак экен, ушул күндөрдү сактанып жүр деп койду да, ушундай деп. Өзүң катуу ооруйсуң авариядан кийин, уже не знаешь, там памяттер жок болгон, и на тебе бир малда ни с того ни с сего там түш көрүп атасың, и бабуля айтып атат да, болду эми сен угур кошун иче турган убактың келди. Атып турасың, как это угур кошун ичесиң? Биз өзү түйүз чоңойгон жерибиз, төрөлгөн жерибиз Токтогулда. Насколько знаю, Токтогулда көп да угур кошун ичкендерчи. Ошол убакта эле Токтогулдан жеңебиз келип калып атат да. Не жеңесиз угур кошун ичкенди билесизби десем, билем дейт. Мага только жолун эле көргөзүп коюңузчу. Калган мен өзүм эле нар жак бер жагын эметип алайын деп. Буквально в смысле там бир 10 күндөн 2 жолу иштим. Вообще мына баштарым шишип, там вообще көздөр канжалат, там память вообще эч нерсе жок мындай. Бул страшный күндөр да, буну эстесеңчи, короче. Тез эле өзүмө келип калдым да. Бир ай. Элдер мисалы бир пияладан ичет деп коркуп атса, мен 2 пияла, 3 пияла деле ичип, бир айдын ичинде эле өзүмө келип, кайра эле уже бүт эле нерсе унутуп калдым, бүт эле орун унутуп калдым. А в чем дело дейсиң? Эмнеге мен мындай болуп калдым? Тез эле оору. Буну вообще, если больницага барсаң, анализ, сен, там операция, көзүңдү операция жасаш керек деген кичине вопрос болгон. На тебе сен. Бир айда эле совсем башка болуп, бүт нерсени унутуп калдым. Уже бардык эле өтүп кеткен. И булдан кийин уже өзүң уже изилдеп баштайсың да. Кандай болот, кандай ичип, интернеттерден карасаң баары бир көп нерсе жазылбайт экен, бекитип койгон. Ар бир айылга барып алып, ар бир билармандардан бар, ичкендерден баардыгын сурап жүрүп, уже беспрерывный поток элдерди мен өзүм карап, өзүм лично берип, өзүм ичип жүрдүм. Оорураак экен ичкен, көбү түшүнбөй калат экен. Өзүн билгени кылып ичет экен. Ооргашын мындай тигиндей депчи. Или вообще коркуп ичпей да коет экен. Бул ошо 9-жылдан баштап эле мен айтканда, бул угур кошу менен көп эле кишини айыктырса болот турбай деп. Уже Россияга чейин, уже заготовкалар Россияга чейин кетирип баштаганбыз. Тоже сурап калышат, там угур кошун секинден жөнөтөсүң, элдер көп эле иштейт экен. Анан ошо российский көп китептерден билип алып, көп нерсени дагы өзүнө иреттеп келтирген келди да. Бул угур кошун ичкенде көп эле айыгат экен, бирок күчтүү оору рак желудка или рак печени бир эле угур кошун жардам бербейт экен да булгачы. Дагы кошуш керек экен көп нерселерди.
утуртур дагы кош керек, утуртур окуп сурайсың, тиги Россияда күчтүү тааныш табыптар менен сураштырасың, алар мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп баары бир көп нерсени айтып койот экен. Анан аразына утуртур кошуп, андан кийин бунун өзүнүн нормалары бар экен. Ошолордун баарына чейин жетип, ушу бир 10-12 жылдан бери ушулардын баарына жеткенге ойлонуп жүрүп, иштеп, на практике бут нерсени көргөнгө туура келди да, ушундайчы. Көп кишилер деле ишкен булгачы. Колдонуп. Анан көп эле коркот экен, уялат экен айткандан. Мен угургоч или түшүнүгү мындай экен, жөнөкөй эле профилактика ичсеңер болот десем, угургоч ичип атам деп сүйлөсөң, сен эмне рак болуп ооруп атасыңбы деп эле ушундай нерселерге чейин болот экен. Аны жөнөкөй эле кишилерди баратып эле айыктырып эле, анын аркасынан баратып эле дагы бир 5-6 кишини айыктырып ийсең, таң калып күчтүү таап келди деп эле ушундайга чейин сөздөр болот экен. Ошентип баратып эле таап деле болуп калат экенсиң да концовкачы. Бул угургочун мынтип изилдесең, карасаң, Казакстандын тоозу менен Кыргызстандын тоосунда эле калган экен да өзүчү. Эми бар экен өзү угургочтун түрлөрү көп, китептерди окусаң вообще 230 түрү бар. Анан тиги бул анан эң күчтүүсү Тибетте дейт. Анан экинчи орунда ушу угургочунубуз биздики турат дейт, Акани Джунгарский. Бул вообще эле экинчи орунда турушу мүмкүн. Но общий массага караганда бул вообще эле брендке киргизип деле койсоң болот экен да, бул немени. Жолун билиш керек экен буну ичкен. Өзүн сактанып, өзү коркунуп ичсең, көп эле ооруларга шыпасын берет экен да. Мисалы, инсульт деген оору бул көп кишилерге оор эле нерсе да. Кандай болот, тигинде болот депчи. Максимум бир 2 ай өзүнүн жолу менен ичсе эле, там уже опорно-двигатель система бүт мээлери өзүнө келип деле калат экен. Рак кичине оорураак. Рак менен көп ооругандар деле көп деле эметишкен. Или вообще, короче, больница уже списание кылгандан кийин анан айла жок табат экен, бу жерде угургоч менен ким иштейт, анан тиги бул сураштырып анан келет экен. Анан сурайсың кандай болду десең, тиги буларды бүт алдык, лазер, химиотерапия уже больницадан чыгарып дегенен. Эми эмне кыла алабыз биз анда? Кыйналбай эле жатса жакшы болот эле деп. Не то что кыйналбай жатып турган эмес, угургочун ичип атканда. Там орустардын китебинде көп чалып турат да, продлевает жизнь дегени бар да, өмүрдү узарта берет экен да бул. Адам канча өзүнүн убактысы менен ичип жүрө берсе, вообще бир случай болгон тоже. Бирөө мен жөн эле инсульт болуп калдым, анан мен айыктырып койчу деп өзү багыш үйгө чейин келген. Там мен акчам деле жок эле, мен айыктырып койчу, бут башым иштеп калган деп. Анан все хорошо, сен айыктырып коем, только сен кышында мен сага бере албайм угургочунду. Только жайында, март айында эле мен сага баштайынчы берип деп. Берип баштагандан кийин эле өзүм лично атайын жалкооламой барып берип атканда эле там в буквальном смысле слова бир 5 күндөн кийин эле ал бала совсем эле башка болуп кетти да. Это первый начало, это 10-й год ушундай болгон да. И аркасынан дагы келип алып эле сразу эле менин апабыз дагы ушундай болуп калды. Жүрөгүмө биз уже аппарат алдык, мына деп эле кислород жетпей атты да, ошо мына аппарат алдык дейт. Апам муну туура ичиңиз, мен 3 күндөн кийин келем, анан 3 күндөн кийин мына аппаратыңарды сатып берсеңер болот деп туруп айтып койсом, что-то случайно тоже бир 3-4 күн утуп калган. 4-5 күндөн кийин барсам, үйүндө эмелер чыгып атышат, короче, күйөө балдарыбы, табып акем, эмне кылдыңыз? Эмне болду? Мен уже коркуп кеттим, ал вообще эле өлүп калдыбы десем, короче. Аны биз уже даярданып, уже материал алып, анын бозуйду уже тигип атсак, анын кыздарына мейманга кетип калды депчи. Сиз эмне кылып койдуңуз? Эмне болду анча? Ал тиги кыздарына мейман кетип калды, тиги достор менен баргам, алар катуу айтып берип атышат, ушундай да болобу эмес деп. Ушундай болот экен, мына өзүңөр көрүп атасыңар. Звонить этсем, кыздар как раз кыздарына чалып эмесе, ой, балам бас кел бияка депчи. Приблизительно азыр 12 жыл өттү.
мүмкүн ал дагы эле апабыз тирүүдүр. Но где-то бир 2 жыл мурун тоже баласы келди, тоже пожилой эле, ал деле 60 жашта. Тиги апаң дагы бир нерсе болуп атат. Эмне болду деп туруп кайра барсам, я балам сен көрүнбөй кеттиң, келбей койдуң да, капа болуп атат. Кандай келбей койдуң да, мен уже өзүм милдетим аткарып сизге көргөзүп койдум кантип ичет деп. Көк чайды кылып ичип жүргөнсүз го десем, мени кайра больницага жаткызып коюп, кайра укол бердиртип, кайра ичим шишип кыйналды дегенде, мына кайра эле көк чайыңызды ичип бериңиз анда десем, плюс-минус 3 жыл болду, мен аякта даже өтө элекмин, бара элекмин. Бул жакшылык нерсе, балдары мага может жолуккандан уялат, бирок аркасынан эле кишилер келе берет да үйгөчү. Мен деле аяктыргыла, мен деле эметкеле деп эле. Я ким алып келди? Тиги атын айткан жок, ошол айтты, ушу только ушул эле киши айыктырат, ушундай болот, анан башка суроо жок деле. Анда кандай болду ал? Менде өзүмчө деле тирчилик бар да, тигини кыргатасың, сушилкалар бар, ошону иштетип анан. Макул басып киргиле, анда эмне кылайлы деп. Ошо бул 1-2 фрагмент. Списанный кишилер көп айтпайт. Ичет, продлевает жизнь, да, мисалы. Все уже списанный, да, материал алып уже даярданган. 1 жыл, 2 жылга чейин организм жашап жүрүп уже кыйналбай деле калат экен. Бул угургоштун күчү даже рак усиленный болгондо, уже метастаз кетип атканда только морфин алдыртат го. Даже ошону сбивать этет экен да, угургоштун өзү күчү. Чересчур күчтүү эле экен да бул. Инсультиктер 2-3 ай да. Мисалы бир 7-8 киши ичкен болсо, что-то бир-экөөнө жардам бербей койдум. Эмнеге жардам бербей койду, я так и не понял. Что-то шашып эле кетип калышты мен. Сен айткансың, мен 10 күндө аяктырасың деп ошо мени күнөөлөп койшкон. Кетип калышкан да, короче. Бирок калгандардыкы прям как будто его не было, да. Дозалар ар кандай болот вообще мен ичкен ичти. Чайный метод күчтүү, жакшы. Ну, адам баласы кышында деле ооруйт экен да, туурабы? Уже күчөп кеткен кышында. А кышында чайный методду баарын ичире албайсың. Иди баардыгы, короче, соблюдать эте албагалар. Сиз канча түрдүү методикасын билесиз? Кандай түрдүү кылып бересиз? Ар кандай түрдүү кылып бересизби же бир эле түр методика менен бересизби? Жок, мен тиги казактардын табылчылары менен сүйлөшүп, ушу менден келип угургошун алып кетип, биз отуруп чай ичип калабыз, обмениваемся опытмен. Вообще Россияда даже буну максимум да бир 10 тамчыдан 10 күн ичип кой деп ушундайдан андан көтөрө албайт да, или билбейм эмнеге, может алардын организми ушундайбы же кандай. Бизде вообще тамчылап ичкенде 20 тамчыга чейин даже, 100 тамчыга чейин көтөртөбүз. Көп случайлар болгон, вот тоже эртең өлөт дегенде там тамчылап ичирелик, короче, дагы эле чуркап жүрөт, анын жанында ойлонуп жүргөн там байбичеси күйөөсү өтүп кеткенде ойлонуп жүрөр, бакчылар кыйналыпчы, мен эмне болот экен депчи. И ковид 20-жылы да, ковид 20-жылы Бысмылла дегенде эле мен оордум биринчи ковид менен. Кытайдан достор келип калды, пока граница жабылгыча келип калдык беле, я их встретил, на тебе мени көтөрүп чап, не могу понять, эмне бул ковид деген. Билбейсиң, ал ковид деп айтылган деле эмес да, только ковид болот да, там температура болот да. А менде үйдө постоянно настойкалар турчу эле да. Тамырдардан билесиң, жазылып турат, окуйсуң, настойкаларды коюп койгонсуң, и на тебе дейсиң да. Дарь ичесиң, ничего не избивает, эч кандай. Ошол эле алтын тамырыңан өзүңүз сразу эле 50 граммды урасың, ойлонбой туруп эле. Туруп эле өзүң сөйгөзүң, вот я дурак, эмне ушуну ичимде болду, эмне ушулдан баштаган эмесмин депчи. Биринчи ооруганда ошо алтын тамыр эртесин эле чуркатты үйдө. Я 2 дня жаттым, короче. Андан кийин дальше ойлоносуң. Көп кишилер ооруйт там. Ичи вечно. Ну, бизде обычно Кыргызстанда мындай көп да. Булгабайт. Тойлор көп, жамандык көп, күчтүү тамакты бизде Кудайга шүгүр, Кудай таалам ушунчалык рызкыны берген да. Кенен жейбиз да. И кичинекей ден соолукту унутуп калат экенбиз. Эми жана эле
чучукту нан жегендей эле жейбиз го чындача карагандачы. Боорго өткө ич карынга бир топ эле катуу нагрузка келет экен. Анын көбү түшүнбөй эле анан мен негедир бир точкам бутунда бир эле жерим ооруйт, ошону эле айыктырып бер, или мени только ревматизм айыктырып бер, ичимди карабай, или менде простата мени аны караба деп койсоңорчу, силер биринчи ичиңерди айыктырсаңарчы деп эметсең деле вообще түшүнбөйт да. Аны угургуш эле жок, мен рак эмесмин дейт да. Макул анда. Анда макул оңойлорун жеңилдеринен анда оңдо эмет берели деп көп нерсени окуйсуң, көп кишилерди карайсың. Биздин Улжан эле тамырыбызчы. Мынтип карасаң эч ким барктабайт бизде аны. Бизде сразу эле чуркап барып эле дарыялыш керек, анан эртеси күнү ичибиш керек. Ушундай нерселер көп да. Ошо бул Улжан тамырына мен туура эле айтып атам билбейм, но ферула вонючая деп коет да. Мынтип карасаң көп нерсени эле айыктырат, именно там акырынан мындай бекитип жазып койгон да. Лечит полный ЖКТ деп турат. Желудочный кишечный тракт. Ничего себе. А эмне үчүн аны мындай эле жазылбай атса, тоже как будто бир бекитип койгондой да. Мисалы Индия эмелерде ошонун феруланын сүтүн ичишет. Ошондой. Сүтү бар феруланын. Сүтү вот. Эме, 1000 жашарда, короче. Ошо сүт эле тигилер почему-то признают именно эмесин эле, тамырды аст эле кошпойт. Бул тамырдын именно настойкасын в основном Россияда жасайт да, короче. Что-то тоже көп деле кызыкпайт, мен өзүм жазсам, бул анан дагы добавочный кылып койдум, айыр тамырын кошуп койсоң, бир малда ашказанды, не только ашказан, ну ладно, ашказанда язваны тие албаса, кишечный, боор, уйку без, булардын орун бир топ эле айыктырып эле коет экен. Тоже ушунун эмеси бар экен, өзүнчө бир 10 күндөн ичип, анан болду изалгыла, көп ичпегиле деген нерселердин көбү сактап алып, мен 15 күндөн бери ичип аттым, анан эмне үчүн мен ижол болдум деп мага суроо коюшат. Силер 10 эле күн ичпейсиңер деп ушундай нерселер көп болгон да. Ковид күчтүү оору экен действительно. Көп кишилер действительно кыйналып аткан ошо. Особенно мурдулар иштеп калган, запахтары жок болуп калган. Көп ишенбегендер, угургушун ичпегендер, пайдаланбагандар. Приблизительно 3 айдан 6 айдан кийин только иштеди да мурдучу. Бул ичип жүргөн кишилер мага келип кайра алып ичип аткандар, через чуть эле бар ичип аткандарчы. 8-9 күн эле жок кылат, короче. Сразу эле мурду иштеп баштайт да. Айтып аттым го деп. Катуу кайнатып бердик. Уже кайнатып берип, уже чарчап, уже кадипидей көп кайнатасың анчы там өзүнүн процедурасы бар, кайнатып атып уже. Ошол үчүн бул настойкаларга чыгып өтүп кеткен настойкаларначы. Эффективный настойкасы. Жанагындай эмелери жок. Там чүнкөн жат, анан эшикке чыкпа, анан бутун мустабасың дегенчи. Ушул андай деле требованиясы катуу деле эмес. Только жанагы күчтүү рактар уже последний 4-й стадии или бүт химия алгандар деле, короче, уже жозо тамчысын көйткөндө эле ошондо эле болду, мына тамчы көйүп атат үйдө болгула, или вообще эле там 100 тамчыга жеткенде только төшөктө жатып кечинде ичкиле деп эметилебиз. После операционный период, мисалы, жөнөкөй эле порошогун алып, секинде ширеңке менен алып ичип турса деле болот. 2 маал, 3 маал. Өзүнүн эле угургушунун өзүнүн. Дагы простой методу бар. Тоже бир какой-то бир децелни сындырып, тилин астына как насвайдай салып жүрсө болот. Тоже бир 2 саат. Обязательно ысык чай ичиш керек. Ну как насвайда, мисалы, насвай чеккен кишилерден сурайм, как десем, сразу эле мээге кетет дейт да, бул деле ошо сразу эле канга кетет, автоматически кан кетип, канды тазалап баштайт да. Мындай деле методдор бар. Күчтүү эмелер бар.
оорулар көп. Жолдорун ар кандай кыласың. Ну мен деле көп деле ушу как будто мынтип карасаң таныштар алып келет, как будто мен жалдырагансып атсам көп деле кызыкпайм. Бизде Кудайга шүгүр быйыл эле вот народная медицина монда ачылып, кошулуп, чогулуп аткандан кийин уже көп нерселер мындай эметип калышты, билинип атат да, ким, чо, как занимается. Берден анан кийин жакшы эле предложение кылып аткан бул Максатай биздин биолог тобунун бас мелис мондай мелочь ооруларга мен күчүм жетсе, там пойдем, короче, күчтүүлөргө мен түшүнбөй калып атам дегенде, анда басчы деп мына жерден уже Максатай экөөбүз почти 1 айдан бери иштеп атабыз. И думаем, это надолго работать честно. Биз каттуу эле алтын тамыр менен иштедик. Там көп кишилер каттуу бир какой-то бир убакытта каттуу сурап баштады. Если могу дары чөптөр менен иштесең, ар бир чөптүн өзүнүн убактысы бар экен. Бир жылы карасаң зверовой мага керек дейт. Бир жылы калсаң крапива керек дейт. Мен аттарым көп эле болгон, мен крапивник деп деле койгон, пастушник деп деле койгон. Зверовойдон, зверовой эме экен. Өтө татаал чоо экен да. Кичине не тогузаң көтөрө чыгам деген, ошо күйүп кетет экен действительно элечи. Ушундай аттарды коюп, какой-то бир жылы алтын тамырчы болуп кеттим да менчи. Эч ким ойлоно элек деле, там Россиядагы кишилер бар. Мындай жол менен иштейсиң, алар менен огоргошун Азастан жөнөтөсүң. Бир малда алтын тамыр срочно керектен алтын тамыр иштеп, каттуу иштедик. Зачем эметип? Действительно жакшы эле иш болду, Кудайга шүгүр да. И калып калды биздечи, мелкилерин албайт да. И совет да, друзья тоже, короче, чогуу иштеп аткан. Мен в любом случае баары настойка кыласың. Бул баары эч кимге деле кереги жок. Настойка кылып койбойбуз. Сөйдөн Россиядан биз орустар менен сөйлөшөбүз. А что вы настойку не делаете деген вопросту коюп, настойкага просто кичине золотой напиток деп булга дополнительно мен дагы кошуп койдум булгачы. 4 тамырды кошуп койгом, кичине кызарып, более күчтүү болуп, буну орусча айтканда адаптогены деп койгон, мындай күчтүү эмелер да. Кадимкидей эле бул не ощущал, бунун күчү ушунчалык күчтүү экен деп, чересчур көп жасаганда бисмилла деген эле ковид каттуу башталганда бул каттуу берди булчу. Көп кишилер ушу эртеси күнү эле сезип атты, бул кадимкидей эле көтөрүп атканын, иммунитетти каттуу көтөрөт экен бул. Бул бир дарый. Алтын тамырдын настойкасы. Бул золотой напиток деп коем, алтын тамыр, бирок аркарот бар, красный корень, ушулар бар да. Бунун уже почти бир тоннага чейин жасаган кылып айтпасамчы. Буну профилактика катары дагы алып кетишет да? Конечно, бул үйдө туруш керек обязательно, желательно баарында туруш керек экен. Жаш балдарга да болобу? Жаш балдарга дагы болот экен, бул эч кандай уус деле жок да, бул как иммунитет көтөргүч да. Жаш балдар да иче берет. Кыйналып аткан балдар после лекарства ичсе болот, после таблеток ичсе болот обязательно. Таблеткалар менен совместно иче берсе болот. Простой напиток иммунитет көтөрөт кадимкидей элечи. Бу жерде вообще көп нерсени жок. Алтын тамырдын өзү деле чересчур көп экен да, мындай изилдеген болсо, бизде конечно изилдебейт, но Россиянын китептерин карасаң там чересчур көп нерсени айыктырат да болчу. И действительно ошонун баардыгы жазылган туура эле. Анан бул көз дари деп тоже мындай көрсөтөбүз. Жумуш көп болуп анан иштеп атпаган, көз дарин чыгарып коюп атам. Көз дарин чыгарып коюп атам, бул карасаң баардыгыбыз эле телефон көрүп атабыз, анан для себя биринчи сделал, көздөрүң там эмес ушуп калат да. Зрение слабый болуп эле, телефон даже карап албай калып, анан утуртур эле тамчылатып эле аптекадан тамчылата аласың, да, хорошо, ал тазалап коет. Ну кайра эле ушундай да, анан мындай эле карасаң, окусаң, ошол эле чөптөр менде бар, ошол эле тамырдар менде бар. А почему бы не сделать настойка? Тоже настойка кылып, өзүм ичип көргөндөн кийин эле 3-4 күн эле эффект да көргөзөт да. Ну, макул бул эффекти, бир эле көздү айыктырат деп айтсам, көп кишилер алат да бунучу. Айыл кишилер алат. Унаса бир малда боорум айыгып кетти. Бир малда вообще тигиндей вообще даржак дагы көп нерсеге бул деле жардам берип аткан, ушундай айтып аткандарым болуп атат да, ушундай нерселерге действие ушундай экен да. Вроде бы там мен буну көз дари деп эле жазып койгом, но бул именно печеньди
функцияны ЖКТга деле бул деле катуу киришет экен да. Себебі здесь корень аида ал күчтүү тамырдардын бири болот да. Так, что еще? Эң күчтүү тамырдардын бири бул катуу иштеп атканым, өзүмдүн атымды коюп атканым бул вообще имиджи брендке койгон вообще бар огоргошум да бул ичине. Не зря мен булга бир 10-15 жыл өзүмдүн убактымды, өмүрүмдү сайып, өзүм ушул менен айыгып, еще дагы канча кишини айыктырайын деп, еще дагы мечта вообще дагы менен вообще клиника ачып. Что там Израильда бар клиника, профилактика дейт после рака. А почему бы у нас здесь не открыть? Ну это мечта, да, куда калса может, ошого биз деле жетебиз. Не зря бизде эме ачылып атат. Дарыгерлер чогулганыбыз там бир ойго кетет деп ойлоп атам да. Булга обязательно сопровождение болуш керек экен, себебі бир эле огоргошум көп орун айыктыра албайт. Ал бир сире базат, но булга обязательно болиголов туруш керек экен. Бул деле кан тазалайт, бул деле вообще китептерде окусаң, ой, там бир тамчыдан 20 тамча көтөрбө деп биздин кыргыздар буну бир кашка 2 кашка иче берет ойлонбой элечи. СССРдин кишилер болгондо там орусча көп окуганда там жазылып отурат, окуп, анан биз жерде Кыргызстанда өзүбүз мону чыгарып өзүбүз эметебиз. Ушундай по технологии жасалганда он такой становится, да, светлый. Ну, огоргошумдун там обязательно там күчтүүсүн жасап туруп, анан наружныйлар бар да. Мун, ичору, обычно bizde шопурдар көп да, анан колдору вечно ооруйт. Мун ооруга кадимкидей эле жардам берет. Тоже бунун деле требованиясы бар, там сакта өзүн жылуу жүр деген ушундай нерселерди эле сактап туруш керек. Ну мен ойлойм эң жеңил дари, эң күчтүү дари, эң уусу жок дари, только норма менен ичкен. Бул омикса деп эле ат коюп койгон, бул вообще фируланын аттары көп экен да. Омика, фирула, анан кийин дагы бир 4-5 аты бар. Вообще ошо бүт эле бир эле функция. Просто именно фирула экиге бөлүнөт да. Степной, анан вонючий деп коет да. Ошого эле бөлүнөт, а элдер көп түшүнбөй эле мына жана бул деп адаштырып берген эле бар болбосо, а так научный название бул өзү фирула. Просто мен булга атайын еще айырды кошуп койгон, чтобы ЖКТ менен полностью эметет экен да. Кишечный рак, кишечный инфекция жанагы жөн эле там азыр көп кишилер менен сүйлөшүп атам, биз там химия кылып анан тудастан лазер кылдык, анан тетигин эле өлтүрө албай атабыз, там кайсы хеликобактерияны өлтүрө албай атабыз деп эле сүйлөнүшүп эле, короче, адамдар кичине кыйналып калып атышат да. Любой микробду өлтүрөт экен, боорду кадимкидей, уйку бести кадимкидей өзүнө келтирет экен. Только ошол тоже вонючий фирула. Вонючий фирула. Прям как будто чеснок сосыйт да. Он неприятный ичкенге, неприятный. Ну айла жок, он же лекарство. Ашказанга да пайдалуу да. Ашказанга пайдалуу, но язвага жетпейт күчү. Бронха, тамак аш, муерде надпочечниктер менен бүт эмелер бар. Аларды бүт тазалап эметет. Ну, если буну карасам, как много эмеде эле Миң жашарда эле экен, вообще күчүчү. Просто Миң жашардыкы 1 ай ичет да, где-то 1,5 ай ичет. А бул так как бул корень болгондо и настойка на спирту болгондо, там плюс-минус 10-15 күн да, короче, ошол функцияны айтат экен. Кескес кишилер буну ичет экен, а кескес кишилер там Миң жашар им надо да. Говорю, если шашпасаң, лучше Миң жашар ичпейсиң эми. Кескес тогон надо срочно там да, али жок, омиксан бересиң, мисалы үчүн. Комплексно кандай ичиш керек, ошо ирети менен айтып бересиз, сиздин. Мен технология боюнча, мисалы оорулар боюнча, ооруларды мисалы байкайсың да, цирроз печени дейт да. Вообще боорун минтип атат, антигинтип атат. Мен айткандай кыласыңарбы, ичесиңерби деп биринчи мен сурайм. Акчасы кичине кымбат барзамбы билбейм, ушуну айтам, ушуну мага 3-4 күн сайын айтып турсаңар, мен айткандай, ошо иретим боюнча биринчи меники вообще омикса да. Именно кичине желудокты ЖКТны кичине өзүнө келтирип коюш. Андан кийин сразу эле усиленная доза огоргошум акониттин.
настойкасын. Там не надо церемониться дейм. Здесь берде силерге мындай күчтүү нерсе эмес. Тамак аш жегенде мондайлар жегиле, лимон ичип тургула, ошо шекерди жок кылгыла деп ошого чейин айтылып, ошону строго кылгыла. Тамак аштын арын сөзсүз этти азайткыла, шекерди азайткыла, анан кийин овёсту постоянно жаныңарда үйүңөрдө болсун, ошондо суузун ичип турасыңар, кашасын жеп турасыңар деп азыр Кудайга шүгүр элдин баардыгы уже там кыла эле атат ушуну. Анан кийин угур кошундан кийин обязательно бир 10-15 күн эзалап, 10 күн эзалап деп бүт эле табыптар айтат, лечение кылып аткандар, кимдин мүмкүнчүлүгү ушу угур кошу менен иштегендерчи. Если цирроз печени, если рак, организм эзалбаш керек. Рак бул мындай да, угур кошун аны блокировать этет, өлтүрүп баштаганда эзалап атканда бул кайра чыкпай баштайт. Ошондо ошонун аразына эле сразу кайра эзалбаш үчүн обязательно болиголовду бердиктем мен. Анан кийин хотя бы бир 5 күн дагы омиксан ичип, бооруңарды тазалап койгула токсикондуп, кайра эле угур жолумойнчачы. Катуу ооруларга бул ушундай да жолдорчу. Кандай случайлар болгон? Кес-кестер бар, там вообще мени көргөзбөй, мен айтпай эчкимге дегендер бар. Случайлар көп да. Азыр деле айтып атсыз, кичине видео отзыв жөнөтүп койсоңор, бизең жок деп эле, или там условия жок деп эле ушундай шылтоодо, прям условия керек экен да, там ничего такого, короче, деле. Там был случай, мисалы, эмени бересиң да, дарыны берип баштайсың, мына ичип баштатпай деп анан болиголов менен, угур кошту только угур кошун наружный ичпей, макулбу дейсиң да, короче. Буну только сипап эле жүрөсүң деп. Ну и как всегда бизде это же нормальный нерсе да. Болиголовдун ордуна угур кошун ичиш керек. Дозасын там чересчур көп кылычы. Отравление. Отравлениялар көп болгон өзүчү. Ну, если ошол убакта, ну, вообще жолу оңой эле бул отравление, просто багыштар үйүндө жандагылар жүрөгү чүйүп коркуп кетишет экен. Отравление да все-таки передозировка болчу. Ана, ну, там мен аны тез эле да өзүнө келтирип койдум, там даже аял бет там. Ошол айтып атты магачы там. Давай группа ачып кой. Элдик дарыгер давай ачып кой. Аны го мен тез эле ачып коймон, надо вообще десем надо дейт да, короче. Бирок действительно керек экен, өзүмдө деле кичине группам бар, элдерим деп жакшы болгондор жыргап эле айтып беришет экен да өздөрү. Только видео кылгандан эле уялышатмыш, уялат экен, короче. Ну, случайлар болгон кандай, ну, человек особенно, но азыр эле бизге ковид 20 болуп калды. Башында ковид болуп атканда көп ооруганда түшүнбөй калышат да. Көрүп атат да больница там чуть ли не каждый день люди умирают. Аны көзү менен көрүп атканда вообще чыгып уже эме болуп калышкан да. Там уже тияка кетебиз деле уже ойлонуп калган да, уже все там эч нерсе жардам бербейт экен. Бул напиток деле берип коесуң, жүрчү менин үйүмө, эч нерсе керек жок, молодец, что там лечение кыл, бираз чай ич деп. Ошодан коюп эле чайдан берип койсуң. Ишенсең дейт да, короче, 3-4-өөнөн уктум да ушул нерсеничи, даже эшиктин алдына шыпыргым да келип калды, машинам да жуугум да келип калды деген балдар көп болду да, вот таких много было. Да уже там уже балдардын да карагым да келип калды, өзүм там жөнөкөй эле простой эле напитоктон эле чай берип коем да, там ничего не спрашиваю, ничего айтпай эле жүрчү чай ичебиз эле, чай берип койсуң. Жоз үйүнө барып алып чай берип койсуң, все, давай, ну чё, эметтебичти. 2 күн өткөндөн кийин эле карасаң ошолор кар күрөп жүрүшөт, машинаны жууп, кир жууп жүрүшөт. Эмне болду сен? Мен сөз жок, вообще эч нерсе айтпайм деши. Уже отчаянный кишилер ушундай болгон. Или кандай болду эле вообще. Еще история такая была, короче. Вообще эч нерсеге ишенбейм деп келип атат да. Кандай эч нерсеге ишенбейсиң? Вечно башым улыйт, вечно эметпейм. Все хорошо, вечно, давай, короче, все хорошо, давай. Үйдө келип, как раз вы там угур кошун ичип аткансың, угур кошун ичип алдым. Айтпай деле койдум да, угур кошун деп айтпай койдум да, короче, жөн эле чай ичип албайсың депчи. Это женщина была, чай ичип алып, анан все, эми бар үйгө жатып турчу, кичине эз алып алчы деп. Эз алып бүттү.
еще дагы бир күн еще погасти у нас деп дагы бир күн бердик. Анан колуна кармап койдум, там 1 литр кармап койчу. Там дома еще только ысыгыч, ургушун сен уже ургушун ичтим. Эми точно ичпесең өлөсүң деп туруп коркутуп койсун. Ичип баштайт да. Точно ичпесең өлөсүң дегенде ичет экен, асан эле экен. Ичтим жырга өлөм. Жашообуз өзгөрүп кеткенде өзү таң калды да, короче, вообще ооруп жүргөм, анан давление вечный түшпөйт деп аткан бир малда. Ну, другая женщина, да, вообще женщина. Или тоже случайлар бар. Ну, обычно уже, ешнерсе жардам бербей такой, бүт нерсеге уже жашоодон түңүлүп калгандар. Все, ничего не надо деп, мен уже жашагым да келип калды, тигинти, анан монтип, как всегда, финансовые проблемы, антиги бул, болезни там, вечное давление, почему-то давление мен миюм экөө бир болгон эле таң калам да, миюм обязательно, ну, мужа нет, короче, миюма, да, у женщины. Ну, все хорошо, давай, эч нерсе айтпайсың, все, молодец, поживи у нас, короче, недельку дейсің да, үй кудага чыгып там, там комнаталар бар, там, неделя эле жетет экен да адамгачы. Анын оюнун бузуп коюш, угургошунун күчү ушундай экен да, вот последнее время замечаешь, что последние 3-4 года ушу неделя эле жетет экен да. О, Россияга кетип калып иштеп, короче, унутуп калган, короче, жашоонучу. Все нормально, да, обязательно 1 жылда бири келет, келчи бетиңен өбөйүн деп туруп, бири өп кетет, там майда чүйдөлөрдү алып келет, короче, как всегда да. Ну, азыр ушундай болуп калган да, там көбүнөн деле даже акча деле сурабай тааныштардан эметесиң. Там всегда там пет деген там ал үйдө бар да, алар жөнөтө беришет бакыштарчы. Они не могут сказать, сколько мы тебе должны, депчи, короче. Мен деле айтпайм, там, по-моему, вы мне ничего не должны деп коем, мисалчы, короче. Түшүнбөй калышат да, ну, оказывается, жакшылык ушундай кылып берилип турат экен да, жолдоручу. Алма келип калат, 5-6 яшке. Буну каяка коебуз? Непонятно да. Ушундайлар боло берет да, ушундайчы. Бул коргошунун күчү экен да, бул отношения людьми очень мындай жакшы нерселерди көп кылып коет экен да, коргошунчу. Обязательный процедура эмес, там, сен айык эмес. Жөнүндө ичип турса болот да, бунчу. Вот просто человек мындай адам эч качан мындай барат эле айык эч качан соо эмес экен да. Оору ар кайсы жактан келе берет экен да. Бул угургошунду жыл сайын ичип турса, көп кишилер менен тааныш болуп, көп кишилер менен сүйлөшүп, ушундай нерселер көп экен да. Мактайм угургошунду, бренд кылгым келет, чтобы буну вообще аракет кылып, ар жакка бир жакка кылбайт, чтобы настойкалар бизден ушу кетсе, фарм компания болуп кетсе, вообще жакшы болот. Асты-үстө ойлорубуз көп, народная медицина бизде развиваться этип, вплоть до корпорация кетип, ушуларды өзүбүздө чыгарсак, вообще было бы классно. Бул Кудай таалам Кыргызстанга катуу берип койгон да. Казакстанда деле бар, но Кыргызстанга катуу берип койгон да, бунучу. Көп орустарга жазчумун, а мы ее как чай пьем, да вы что, умерите что ли? Да нет, там как чай пьем, десең вообще таң калышат да, короче. Как это? Вот так просто, как зеленый чай пьют, люди вот так пьют, да, ну, таң калышат да. Ал тура эле бар бизде, бардык эле ичет. Ушул. Катуу оорулар келип атат да, говорят, да, вот уже биз бүт нерсени көрдүк. Там тимин, смин, там иглотерапия, бүт көрдүк, канды көрдүк, уже эч нерсе жардам берип айтат. Угургоштун ичкени келип деп өздөрү заключение келип атат. Точно ичкени келдиңерби? Биз силерди кыйнаган жокпуз. Бизде настойка азыр силерге чайный метод эч ким бербейт, ал жардам бербейт, силер үйүңөрдө жатпайсыңар. Настойка метод, биз өзүнчө там таблицасын беребиз, но таблица каждые 3 дня может меняться деп айтабыз. Ошого силер макул болсоңор деп, азыр вот, бир айдын ичинде эле вот почти что bir 50 киши 3 күн сайын отчет жазып турат. Да, там bir 3-4 пропали, как бизде Кыргызстанда, короче, унутуп калышат, анан это нормальный эле процедура да булчу. Контел азыр бирок анан кийин келишет да, мондо болду, анан мен мондо болду, бир сире, короче, калчылдатты, титиретти. Если норманы сактабай ичпей койсо, или биз азыр ошол үчүн адамдарды көп кыйнап атайын таблицасында 20 эле тамчыга чейин берип койдук. Кандай болот экен, как они себя поведут, да? 20 тамчы менен ал бир бутылканы иче берсе, ал, по-моему, 4 ай ичет болуш керек вообще. Айыкпай койдум мен, угурушунда деп
Ошол үчүн онлайн лечение, онлайн консультация бул азыр иштеп атат. Ошондой кылып атабыз да. Отзывдар уже, по-моему, уже ар бир 10-15 күн сайын уже требуем да. Ушулар уже куда калса уже башталат уже. Себебинде сурап атабыз там как поведение деп. Не болуп атат? Силер кантип айтып бересиңерден жок, силер өзүңөр айткыла, силердин короче ооруп аткан кишиңер күйөөңөрбү же там атаңар кандай болуп атат деп кыйкырып атышат. Мондо болду. Вообще буттар иштеп алган, жатып калган, уже буттарды кыймылдатып атабыз, уже креслолорго отуруп атабыз, уже бир көп болсо бир 2 жолу эле иштик там 60 капляга чейин жеткизгенде уже креслого отуруп уже по большому өзү кыйналбай барып калды деген ушундай фрагменттер көп да. Или 4 химия алганбыз уже там көп бир сире костук анан өзүбүзгө келип атабыз деген ушундай суроолор көп да азыр. Ну, бул онлайн лечение да. Кандайсыз? Соруңуз жакшыбы? Мен унутуп калдыңызбы? Эмне кылайын? Иче берейинби? Дагы күтөсүңөрбү жарым ай, анан кийин ичесиңер. Конечно, ичесиңер. Дальше иче бергиле. Булар жеңил эле оору да, буларчы. А мына жерде оорулар бар, күчтүү. Вот, смотрите, сахар. Жаш бала, кичинекей кыз сахар. Ертең менен 17 экен, эртең мененки сахары. Тамак ичти. Мейли, саламатсыңарбы? Мен баягы апамды ичирип бүтүрдүм. 20 каплядан анан баягы убагыш болду. 20 капляга жеткиздик да. Просто химиядан кийин тошнить этип атат да. Ошого алеге лечащий врачка звонок кылсам, ушул капельницаларды алсын деди. Баягы коргошундан кийин перерыв кылабызбы? Бүгүн 1 капляга түшүрдүк да. Анан эгер бир канча күн перерыв кылсак, ошол капельницаларды алса дейм да. Көңүл айланып эч нерсе жебей жатат да, аппетити жок. Бул муртадан после химии ошондой болуп калган да. Анан врачына звонок кылсам, ошо дарыларды, капельницаларды 3 күн алыш керек деп да, же 9 күн алыш керек. Азыр мен түшүнө албай атам да. Бир медсестраны чакырып үйгө на дому кылабыз да, апам менен инвалидке чыга албайт, баса албайт ончо. Так, силерге айтып аттым эле го там еще 20 каплядан кийин там анемия тилдери болдубу, ошону мага керек эле ошону айтпай атсаңар го силерчи мага. Кузуп аткан нерселердин силер шашпай туруңуз азыр капельницаны, хотя бы короче бир 2 күн да шашпай тургачы, анан айтайын мен силергечи. Кудайым буюрса, түкүсүн көп ооруганы бир аз басылып калды. Анан шишиктери бир аз тарады. Эме коляска алып келген, ошо коляскага кичине чыгып тышка жарым саат, 1 саат күн жакшы жылуу болгондо өзү отуруп атат, отуруп калды. Сүйүнчү. Көп отурбайт, 1 саатча кичине такыр отурмак тургай жатып эле калганда азыр отуруп калды. Бир топ изменения бар. Анан эме бир жумада бир чоңго өзү эле барып аткан, азыр 3 күндө бир барып атат чоңго. Ушул уу коргошунду эмнеге ичсе болбойт? Кайсы ооруларга болбойт? Мисалы, много чайный методды давление низкилерге вообще категорически запрещено экен. Себебинде давление низкилерге дагы тоже там билбейсиң да, качан билбейли, давай ичсең дегенде кайра көтөрүп чүрүйөт да давлениеси. Ошо давлениесин поправка кылып бериш керек. Капельный, вообще, короче, категорически запрещено инфаркт кармаган кишилерге. Алардын жүрөгү бузулуп калган ужечи. Все, аларга эч качан эч нерсе жардам бере албайт. Угургошун эч качан жардам бере албайт. Себебинде угургошун уже өзү эле жаш баладай кылып туруп канды катты айлантып, жүрөктү катты айлантат. Там 75 ударга чейин ал жаш балдардын удардары болгон, ошого чейин көтөргөндө, ошондо гана тромбдор пробивация этилип, анан адам кичине жеңилдеп, оорулардан жеңилдеп баштайт да. Дагы кимге болбойт? Да жүрөк ооруларга, давление низкилерге так бардын эле болот. Ну, аларды деле биз уже чечип калдык да.
Себебинде биринчи ЖКТасын айттырып коюш керек экен. Анан биринчи кан басымы слабый болуп, жана буттарда тромб болгондо ошолордун бир сыйра эметип коюп, кандарын айлантып тазалатып коюп, анча мынча вирустарды өлтүрүп, анан коргошун бергенде вообще эффекти күчтүү экен да. Чересчур күчтүү да, ошондой нерселер бар да. Бизде көбү коркот коргошуун деп. Бизде баардыгы эле ичет экен коргошунчу. Только ушуну соблюдать этип ичкен киши эң жакшы эле вообще. Дагы ичет, дагы мындай да ичет деген совет жок экен да ошондойчу. Качан? Операция эмеде болдум мен. Октябрь айында. Октябрь айында болгондон кийин 1 айдан кийин эле ошону таап алып 15 күн иштем. Андан кийин 1 жума эс алып, эми 10 күн өзүм кайнатып иштем. 45 мүнөттө эме кылып, угулчу